Түрк дүйнөсүнүн башкы майрамы болгон Нооруздун тамыры кылымдарга барып такалат. Окумуштуулардын айтымында жаздын келишинен кабар берген бул өзгөчө күн мындан 5000 жыл мурун белгилене баштаган. Ал байыркы Иранда күнгө сыйынуу мезгилинен башталган. Себеби перстер күндү бардык тиричиликтин булагы деп эсептешкен. Бул ишеним жана ага байланыштуу салттар кеңири аймакка тараган. Бүгүнкү күндө адамдарга өзгөчө маанай тартуулаган бул майрамды Казакстандан тышкары Азербайжан, Оогунстан, Индия, Иран, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия, Өзбекстан, Венгрия жана башка өлкөлөрдө белгилейт. Белгилүү болгондой, мурда Нооруз майрамы 53 күнгө созулуп келген. Ал эми азыр бир жумадан баштап 3 аптага чейин майрамдалат. و خاستگاه در واقع نوروز در جمهوری اسلامی ایران هست. Иранда да Нооруз майрамы кеңири белгиленет. Өлкөдө бул майрам 13 күнгө созулат. Дастарконго хавсин сыяктуу тамак коюлат. Бул тамак 7 азыктан жасалат. Биз Касым-Жомарт Токаевдин Нооруз майрамын 10 күн кеңири масштабта өткөрүү чечимин колдойбуз. Мен бул жаз майрамында бардык казакстандыктарга бакубатчылык, ден соолук жана жакшылыктарды каалайм. Ноорузду канчалык жакшы белгилесең, келе жаткан жылда ошончолук берекелүү болот деген ишеним бар. Ошондуктан майрамды каада салттар, үрп-адаттар көп. Көбүнчө улустун улуу күнү ырыс мол болсун, ак көп болсун деген ниет менен дастаркон жайып, идишти сүт менен айранга толтуруу салтка айланган. Окумуштуулардын айтымында күн менен түндүн теңелүүсүн белгилеген бул майрамдын тарыхы абдан терең жана бул майрам жок болуп кетпейт. Наурuz это вышло у нас из истоков Ирана. Нооруз майрамы Ирандан келип чыккан. Ошондуктан биз өткөрүп жаткан ишибиз майрамдын бир бөлүгү гана. Бул биздин жашообуздун бардык тармагына оң таасирин тийгизген жаз майрамы деп эсептейм. Ошондой эле бүгүнкү күндөрү анын канчалык деңгээлде белгиленип жатканы алкоого татыктуу. Анткени бул биздин улуттук маданиятыбыз. Я думаю, что это очень полезно и ценно, потому что это наша национальная культура, которую мы должны беречь. Байыркы жаз майрамын белгилеген өлкөлөрдүн ар биринде Нооруз майрамына байланыштуу ар кандай каада салттар жана үрп-адаттар бар. Бирок алардын баары үйдө береке жана биримдикти, меймандостукту, ошондой эле үй бүлөлүк жана маданий баалуулуктарды сактоого багытталган. Жалпысынан дүйнөдө 300 миллиондон ашык адам Нооруз майрамын майрамдоодо. Ал эми 2009 жылдан бери ЮНЕСКО аны адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдик тизмесине киргизген.